Ошончо алымдар дайым айтат. Бир нерсе кыларда көргүлө дейт. Эки нерсе бар да. Же сенен талап кылынганбы? Же ал сага пайда барбы? Эгерде адамдар ушул хадиске эле амал кылганында дейт, алымдар айтат. Канча деген фитналар, канча деген зычуулар, жамандыктардан оолак болмок. Көп бали, адамдын башына түшкөн бали өзүнө тиешеси жок. Ага пайда бербеген. Андан талап кылынбаган, ал муктаж болбогон, шариатта талап кылбаган нерселерге адамдар башын киргизип алат. Же дүйнөсүнө пайда жок, же акыретинде пайда жок. Анан балени бара башталат. Бул сөздөрдө болот, абалдарында, мамилелеринде, кылган амалдарында, керек болсо алымдар айткан ойлорунда да. Кээ бир нерсени адамдар ойлонот. Келечекте мен мындай кылсам, ана мындай болуп калса, тигиндей болуп калсам эмне болот? Ошентип деле бирөө эле мушуп кеткендер бар. Ойлонуп, ойдун артынан сөз келет. Жаман ойлор, жаман күмөндөр, сөздөр. Ошон үчүн исламыбыз чырайлуу болсун десе, адам дайыма караш керек. Бул нерседе мага пайда барбы, мен муктажбы, менен талап кылындыбы, акыретиме, дүйнөмө пайда барбы деп сүйлөгөн сөзүндө да. Ошондон көп адамдар жанагынтип любопытный деп коебу, ашыкча нерсеге кире берет адамдар. Суроолордо да болсун дейт, жашоодо, илимде, жүрүм турумда адамдарда. Мына ошентип көп балилердин үстүнөн чыгат дейт.